Арбаңыздар қызырлы қырғыз жұртым, егемен елім. Күн сайын олығы чыгуучу коомдук телерадио корпорациясынын Маданият майданы көрсөтүү эфирде өз ишин улантат. Бүгүнкү түз эфирдеги темабызды айтып коеюн. Манас эпосу кыргыз эл аралык мамилелеринин данайы. Жана ошол алкакта айдыңдуу жумуштарды аткарып жүргөн агабыз Мамбет Акун агабыздын чыгармачылыгына тиешелүү маселелерди козгомокчубуз. Бүгүнкү түз эфирдеги телефонубузду айтып коеюн. 65 42 33 65 42 34 телефондоруна чалып, түз эфирде майк кошулуп, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Анда эмесе бүгүнкү келген конокторубуз менен тааныштыра кетейин. Педагогикалык университетинде Мамбет Акун, кош келипсиз агай. Жана тарых илимдеринин доктору профессор Мурас коомдук фондунун жетекчиси Тынчтыкбек Чоротеген агай. Кош келипсиздер. Деги эле ушул Манас эпосу мейли илим тармагында, мейли коомчулукта, деги эле баягы кыргыз коомчулугунун жашоосунун өзөгүн түзөрү талашчысы нерсе. Бирок дагы ошону баягы заманга бап, учурга шай келтирип, анын илимий жетишкендигин, руханий өзөгүн азыркы учурга шай келтирип алуу, бул илимпоздордун түздөн түз милдети деп билебиз да. Ушул жаатталган деги Манас эпосунун бүтпөс кенч экендигин адамзатка, кыргызга жеткирүүдө илим орду чоң. Ошолордун бири катары Мамбет Ордага сөздү сизден баштасак, Манас эпосунун иликтеп изилдөө сиздин баягы чыгармачылыгыңызда качан башталды? Кантип башталып калды? Мен 1988 жылдан кийин университетти бүтүп, Суар коомдук илимдер академиясынын улуттар адабият изилдөө институтунда кызматка бөлүнгөмүн. Демек, улуттар адабиятын изилдөө институту Суардагы улуттун адабиятын негизги багыт кылат. Ошонун ичинде кыргыз адабиятын изилдөө мен үчүн алганмын да. Демек, ушу 90-жылдары кирише баштадык, үйрөндүк дегендей. Деги эле ушул Манас илими ушка айтып кетсеңиз да, Чыгыш Түркстанда, ошол Кызыл Суу Кыргыз автономия облусунда деги эле Кытай Эл Республикасында кандай деңгээлде жүрүп жатат? Манас эпосун изилдөө негизинен алдыңкы кылымдын 20-кылымдын 60-жылдарында эпосту эл арасынан чогултуудан башталган. Буга Шинжаңдагы арылут эли, Кытай, Уйгур, Казак, монголдорго чейин ошо алыскы кыргыз тоолор райондоруна 1000 километрден ашуун жолду басып, ал кезде каттоолор ыңгайсыз болгон, аттөө, эшек менен бүт кыргыз айылдарын кыдырып, Манас эпосун чогултуп, анан бир жагынан ханзу жана уйгур тилдерин которуп баштаган да. Чогулткандан удагы. Мисалы ошондо Жүсүп Мамайдын, Эшматтын жана башка чоң манасчылардын айткан эпизоддорунун негизги бөлүктөрү өз кезинде эле Кытай тилине которула баштаган. Өкмөт дагы чоң каржы бөлүп, адам ажыратып Пекинден ушу кыргыз тилин, уйгур тилин үйрөнгөн жаш студенттерди Кытай балдарды кыргыз айылдарына жиберип чогулткан. Ошо чогултуу барышында изилдөө дагы канат жайган. Негиз биз кыргыз коомчулугу жакшы эле билебиз. Кытай Республикасы өкмөтү Манас эпосун изилдөөгө, Манас таануу илимине баягы каржылык дагы, кадырлык дагы баягы салымын кошуп келеттерин жакшы билебиз да. Тыштагы сөзүн сизге бурсак, Манас таануу илими Кыргызстандан сырткаркы жактарда, ошол этникалык кыргыздардын арасында болобу, кандай деңгээлде жүрүп жатат бизге салыштырмалуу? Абдан жакшы. Биринчи дароо айтыш керек, Манас таанууга мындай европалык деңгээлде из салгандар кыргыздар эмес, сырттан келген окумуштуулар болгон. Казак, бирок орусиялык чыгыш таануучу болгон Чокон Валихановду, теги немис, бирок Орусиянын атактуу академик болуп калган Василий Радловду айтсак болот. Ошолдордон башталган, ал эми Мажарстандан да келип өздөрүнүн иликтөөлөрүн жүргүзгөн окумуштууларды дагы сөз эске алыш керек. Кытайда бизде Ху Чжэнхуа деген, Мухаммед Ху Чжэнхуа деген профессор, ал өзүнүн көнөргү салымын кошту. Лаң Йинг деген дагы айымдагы мыкты ушундай жакшы бир салымын кошту. Алардын окуучусу катары бүгүнкү күндө Кытайдагы эң мындай даңазалуу Манас таануучу илимпоз катары биз Мамбет Акун мырзаны айтсак болот. Жакында эле президенттик аппаратка караштуу Мурас фонду анын Манас эпосунун варианттары жана манасчылык деген эмгегин
кыргыз тилинде кирилл жазмасында жарыялады. Буга чейин бул эмгек албетте араб жазмасында кыргыз тилинде өзүнүн мекенинде Чыгыш Теңир тоодо чыккан, жарыяланган. Ал эми биз бул китепти карап көрүп туруп, анын жаңы деңгээлин эмнеден көрөбүз. Биз буга чейин кыргыздын манас таануучу иликтөөчүлөрү ушу Кыргызстандын ичиндеги эпостук варианттарды терең иликтеп келген. Ал эми бул эмгекте болсо Мамбет Турду, Мамбет Акун ушу Кытайдагы кыргыздардын варианттарын дагы көрсөтөт. Кыргызстандагы кыргыздардын манас айткан варианттарын дагы көрсөтөт. Бул окуу куралы катары биздин манас таануу тармагындагы баардык студенттерге, илимпоздорго, жалпы калың журтка өтө кызыктуу деп эсептейм да. Мунун өзү манас таануу бизде гана эмес, ушу Кытайдагы кыргыздардын арасында дагы жакшы өнүгүп келе жаткандыгын тастыктайт. Алардын деңгээли албетте мындай коюндан кончко деген сыяктуу бири-бирибизден таалим алабыз. Бизде бир кезде ушундай жакшы деңгээл пайда болгон. Цензуралык кысымдарга карабастан чынында дагы бизде этнология, фольклор таануу, манас таануу жакшы эле өнүккөн. Бирок чек арабыз чектелүү болуп калган. Ал эми бул чек араны бузуп терең иликтеген биринчи ушундай жаңы серек алып чыккан окумуштуулар албетте бул кытайлык илимпоздор. Анан алар биз менен гана кызматташпастан чет өлкөлүктөр менен дагы кызматташып, маселен Карл Райхл деген Бонн университетинин профессору менен Мамбет Акун жетектеген Шинжаң манас изилдөө борбору тыгыз байланышта. Бул профессор азыр Жусуп Мамайдын вариантын англис жана немис тилдерине которуп атат. Биз ушул жаатта албетте анча-мынча мында орток варианттарыбызды котортконго аракет кылдык манас дастанын англис тилине. Бирок бул жаатта бизде жасалгандан жасал эле иштерибиз көп. Ушул эле сөздүн арасында да мисалы Гундула Салк сиздин менен иштешкен адам кандай чоң эмгектерди жасасыңыздар да, баягы алгачкы жумушуңузда ушул окшойт деп угуп калдык. Ушул Гундула Салк менен иштешкен манас эпосуна болгон ийгиликтөөңүз ушул жөнүндө ушка айтып берсеңиз. Гундула Салк менен ушул Карл Райхл аркылуу таанышканбыз. 95-жылдан бери Гундула Салк Кыргызстанга келип, биздин Кытайга барып, кыргыз санжырасы жөнүндө иликтөөлөрдү жүргүзүп жатат. Анын Тоголок Молдонун санжырасы жана кыргыз санжырачылыгы жөнүндө докторлук эмгеги бар. Ал Германияда жарык көргөн. Азыр аны кыргыз тилине Шинжаң манас изилдөө борбору немис тилинен биз котортуп атабыз. Анан Гундула менен 97-жылдары Манчжуриядагы Фуй кыргыздарына барып, иликтөөнү жүргүзүп, экөөбүз биргелешип бир китеп жазганбыз. Ал Польшада 1998-жылы жарык көрдү. Азыркы чейин илмий байланышыбыз тыгыз болуп келе жатат. Ал киши кыргыз тилин судай билет. Мамдар агай, ушул Кытайдагы элдик өзек чыгармачылыктын өзүнчө бир мектеби бар деп өзүнүн чыгармаларыңызда, эмгектериңизде айтып келатасыз. Ошол элдик өзек чыгармачылык кыргыздардын ал аймактык өзгөчөлүккө жараша болобу же кыргыз каякта болсо ошондой эле бүтүндүккө ээби? Бул манас изилдөөдөн чыккан сөз, буну биз тапкан сөз эмес. Мисалы биздин мурунку Алгымун, Самар Мусаевдан баштап Кеңеш Кырбашевке чейин манас эпосунун мектептерин Сагынбай өкүлдүк кылган, Саякбай өкүлдүк кылган, Тыныбек өкүлдүк кылган мектептерди бөлүп, анын өзгөчөлүктөрүн көрсөткөн илмий эмгектерди да. Анан биз ошол эмгектер негизинде тереңдей бара жатып, Памир кыргыздарында дагы манас эпосунун өзгөчө нускалары сакталып айтылып жүргөндүгү, манас эле эмес, кенже дастандар, өлөң сыяктуу элдик ырлар, жана түрдүү лирикалык, эпикалык ырларда Тяньшан кыргыздарына, бул Тяньшан кыргыздары дегенде Кыргызстандын түндүгүн, анан биздин Кытайдагы Тяньшан чөлкөмүндө жашаган 150 миңге жакын элди көрсөтөт да өзүн алат. Анан биз шарттуу түрдө Памир Алай чөлкөмүн, анан биз жактагы Памир жана Күлүн тоолорун шарттуу түрдө Кыпчак, Найман, Кесек, Тейит, ушул 4 урууну негиз кылган элдерди биз шарттуу түрдө Тескей Тоо кыргыздары же Памир кыргыздары деп атап атабыз. Буларда элдик адабияттын нукура байыркы жанрлары сакталып калгандыгы, анын сакталуу жактагы географиялык жана уруулук өзгөчөлүктөргө, айрыкча кыргыз урууларынын Памир тарапка көчүүсүнө байланыштуу өзгөчөлүктөр бар экенин
аз-аздан байкап изилдөөлөргө алып жатабыз. Мисалы сиздин өзүңүздүн ушул изилдөөлөрүңүздө ошол элдик өзек чыгармачылык изилдөөдө кыргыздын өзгөчөлөнгөн бир өзөктүү маселелерин байкай алдыңызбы? Мисалы ошол Чыгыш Түркстанда болобу, сиз бул жака да келип изилдеп жүрөсүз, Теңир Тоого да келипчи. Экөөнүн айырмасы дейм да. Бар. Бунда мисалы тек гана кыргыздарга таандык болгон, башка улутта эч жолукпай турган же жоголуп кеткен салттарды биз байкайбыз. Мисалы 19-кылымдын соңунда ушул өлөң деген ыр түрүн Катонов деген тиги Алтайдагы чоң изилдөөчү Турпандан, Кумулдан, анан уйгурлар арасынан дагы жазып алган экен. Бирок азыр Турпан уйгурлардын кыз тоюнда, үлпөт тойлордо бейит деген түр менен айтылат, өлөң унутулган. Анан өлөң казак адабиятында жалпы эле ырдын аты. Албетте буларда кара өлөң деген термин менен дагы той салтындырдыла турган өлөң бар, бирок ал азыр негизинен турмуштук тажрыйбадан калган, китептерде гана сакталып калган. Ошол өлөң биздин Памир кыргыздарында тойдо өтө кеңири айтылып калган бир салт экен да. Азыр деле бар. Кеңири таптык. Жакшы. Анда ушул жалпы телекөрүүчүлөргө ушул Мамбет Мамбетокун агабыз тууралуу чакан сюжетти тартуу кылалы, андан кийин маегибизди алсак. Кыргыз боордошубуз Мамбет Мамбетокун 1965-жылы Кытай Эл Республикасына караштуу Кызыл Суу Кыргыз автоном облусунун Артыш ооданынын Тегирменти айылында жарык дүйнөгө келген. 明年可能学校的这个条件可能教学方法上你们是哪个学科的？ Учурда Цинзян педагогикалык университетинин алдындагы Манас изилдөө борборун жетектейт. Цинзян коомдук илимдер академиясында изилдөөчү, Цинзян жазуучулар коомунун төрага орун басары, мамлекеттик жаштар бирлигинин мүчөсү, Цинзян боюнча илимге эмгек сиңирген ишмер. Мамбет Турдунун калеменен жаралган Өзүбүздү унутпайлы, кыргыз адабиятынын тарыхы, Манас эпосунун варианттары жана манасчылык, Хейлон Жинжан кыргыздары, ушул жана башка 50дөн ашык илимий макалалары кыргыз, кытай, уйгур, казак тилдеринде жарык көргөн. Ушул тапта Манас илим изилдөө борбору келечекте аткарылуучу бир топ иштердин тизмесин тактаган экен. Кытайлык кыргыздар үчүн балдар бакчасынан баштап мектеп окуучуларына чейин сабактан тышкары окутула турган 12 китептен турган Манас окуу китебин чыгаруу. Кытайлык кыргыздардан тандалган эл арасынан чыккан эң мыкты манасчыларды Кыргызстанга алып келип Манас айтуу кыймылын өткөрүү. Манас эпосу боюнча илимий жыйындарды өткөрүү. Манасчылар туурасында документалдуу фильмдер тартылып, ушул тапта 150 сааттык тасма тартылып алынган. Андан арыда улантуу үчүн заманбап техникалык жабдуулар алынган. Андан тышкары Манас таануу боюнча жаш окумуштууларды даярдап чыгаруу милдети да турат. Эфирдеги маегибизди улантабыз. Тыштагы айтсаңыз, мисалы Ремидор сыяктуу, Амелиан Прицак сыяктуу чыгыш таануучулардан кийинки чыгыш таануучулар, мисалы ошол Гундула Сак деп айтып кеттик. Алардын баягы мурасы дейбизби, ошол чыгыш таанууга кандай бир өзгөрүүлөр, кандай бир дем менен кадам ташталып атат агай? Абдан жакшы. Биринчи Ремидор жөнүндө сөз кылсак, мына азыр бизде ушундай түшүнүк бар да, көбүнчө ичкилик кыргыздарда, Памир кыргыздарында Манас дастаны айтылбай калган экен деп. А Ремидор Ооганстандагы Памир кыргыздар менен жолугуп, ушу 70-жылдарда эле аларда Манас айтуучулар бар экен деген өзү далилдеп жазып чыккан да. Анын окуучулардын бири катары карасак болот. Гундула Салк Карл Райхлдын да Ремидордун да шакирти. Гундула Салк 1995-жылы бизге Манас дастанынын шарттуу 1000 жылдык мааракеси болгондо келип, ошол жерде Мамбет Турду мырза менен жолуккан, ага чейин кат алышып жүрүшкөн экен, бирок биринчи жолу ушу дидарлашкан жери ушу кыргыз жергеси Ала Тоо болду да. Кийин Чыгыш Теңир Тоого чогуу иликтөө жүргүзүп барышты. Андан ары Гундула менен Мамбет Турду Фуй кыргыздарына чейин барды. Фуй кыргыздары жөнүндө
буга чейин бизге маалымат бергендер, албетте Тенишев бир аз маалымат берген, Ху Ченхуа маалымат берген, бирок кыргыз илимпоздорунун ичинен биринчи жолу ушу Мамбет Турдумамбет акын барды да. Анан Гундула экөө жазган макала биринчи Швецияда англис тилинде чыкты, кийин толукталып өзүнчө Польшада китеп болуп чыкканда, бул фуй кыргыздарын даңазалоо, алардын мындай жоголуп бараткан этнос катары сактап калган лингвистикалык ар кандай байлыгын тактап жазуу жагынан биз Кыргызстандык окумуштуулар кийинчерээк гана салым кошо баштадык. Ага чейинки баранды салым кошкондордун бири ошол европалык окумуштуулар болду. Анан телефон бизге байланыш бар экен. Алло, биз сизди угуп атабыз, сурооңузду бере берсеңиз болот. Алло. Алло, угуп атабыз биз сизди. Алло, мен Тамчылуу районунан Карпбаев Базаркул. Айтыңыз агай. Махбет Турдуга бир суроо берейин дедим элем да. Бериңиз. Мына былтыр Баку шаарында ЮНЕСКОнун мүчө болгон мамлекеттерден 198 мамлекет Манас үчилтигин кыргыздын мурасы деп кабыл алды эле. Ушуну кытайлык туугандар Кыргыз Кытай Кызыл Суу Кыргыз автономиялык областындагы кыргыз туугандар кандай кабыл алды? Анан ушул 2015-жылды Манас таануу жылы деп жарыяласак болот эле да. Ушул Карганбек Самаковдун эрдигин ушул кыргыз эли көп өзгө жогорку жакта тургандар ушул көп баа бербей койду да. Бексултан Жакиевди деле уктук, а деле айткысы жок. Жогорку кеңештеги айткысы жок. Ушу Манас орденин берип койсо болот эле ушул 1 жылдыкта. Рахмат агай, чоң рахмат сурооңузга. Жакшы суроо болду. Антурдага түшүнүктүү болду да. Албетте бул кабар жеткенден кийин биздин илим салаасы Суардагы Арылут эли абдан кубанычты. Анткени Манас эпосу бир чайпалган океан. Муну бир эл чөлкөм кандайдыр бир мамлекет өзү изилдеп, анын коргоп, бүгүнкү урпактарга келечекке жеткиргенге күчү жетпейт. Бу дүйнөлүк мурас катары Кыргызстандын атынан, Кытайдын атынан катталганы бул өтө жакшы жеңиштүү ишибиз болду. Келечекте Афганистандагы кыргыздар, Тажикстандагы кыргыздар дагы Манас эпосу эгер сактагандар болсо, буну дагы ошондой бир түрдүү жолдор менен каттатып, биз Манас эпосун дүйнө кыргыздарынын бир маданият маркасына, символуна айландырышыбыз керек да. Бул өтө кубанычтуу кабар болду бизге дагы. Жанагы суроо боюнча агай, сиз өзүңүз ушул мурас фондунда иштеп атасыз, анан кандай Манас таануу жылы деп кылса кандай болот? Бул абдан кызык. Негизи кызык да. Ушул кылымдын өзүн Манас таануу кылымы деп атап коюшубуз керек. Жалпы кылымды. Адатта жыл менен эле чектелип анан отуруп калабыз да. Андай болбош керек. Бирок дагы бир маселени биз жанагы Манас дастанынын ЮНЕСКО тарабынан катталышы жөнүндө андан мурдагы баскыч жөнүндө мен дароо айта кетейин. Бизде туура эмес маалымат берип аткандар. Бу Кытайлар, ханзулар аны бизден тартып алып бир деген сыяктуу сөздөр айтышкан. Иш жүзүндө алар ЮНЕСКОго кайрылып, ошо 1 миллиард 300 миллионду ханзу халкынын ичинде болгону 200 миң кыргыздар өзүнүн Манас дастанын сактап калсын деп алар башкача деңгээлде каттаткан да. Ушуну биз сөзсүз баалашыбыз керек. Андан тышкары алар монголдордун, анан тибеттиктердин дагы өздөрүнүн эне тилиндеги дастандары бар. Ошолор да сакталып калсын деп ЮНЕСКОго кайрылышкан. Бизге телефон чалып бар экен. Алыстан. Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Мен Жумгалдан чыгып атам. Мен суроо дегенге бере турган суроом бар. Кытайдан келген мурда айтып атат. Кытайда илим изилдөө, Манас изилдөө институту бар деп. Биздин Кыргызстанда Манас изилдей турган институтубуз барбы? Ушунча кыргыз жашайбыз. Туура. Кыргызстанда Манасты эч бир изилдөөчү институтка чектелбестен баардык жактан изилдеп жатат. Ушуну сөз баалаш керек. Мисалы үчүн Эшеналы Арабай уулу атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Манас таануу институту бар. Андан тышкары кечиресиздер, бул Кыргыз улуттук илимдер академиясында Тил жана адабият институтунун көп адистери Манас таануу менен алектенишет. Бирок ушул эки гана институтка жайгаштырып коюп калганыбыз оз ачып жүргөнүндө болбойт да. Ошон үчүн көп тилди билген, фольклор, философия, тарых, география жана башка тармактарда адистешкен кишилер Манас таануу жагынан
Кыргызстандын баардык илимий мекемелеринде салым кошуп жатышат. Демек, биз мындай комплекстүү мамиле кылып карашыбыз керек. Албетте Манас таануу менен алектенген институттарга жакшылап ошондой каржылык жана башка колдоо көрсөтүш керек. Бирок алар менен чектелбешибиз керек. Рахмат. Эми сөзүн угун телефон байланыш бар экен бизге. Алло, биз сизди угуп атабыз. Сурооңузду бериңиз. Сиздин сурайыңызга жооп атам. Түркү Адарият мугалими Исраилова Рүстүбү. Мамбет турду, Мамбет акын биздин тууганыбызга ушундай чоң ыраазычылыгымды билдирейин деп атам, адариятчы мугалим катары. Ден соолук каалайм, иш эле ийгилик каалайм. Дагы биздин океандай болгон Манасты дүйнөгө дагы мындан дагы таанытышына чын жүрөгүм менен тилектешмин. Иши ийгиликтүү болсун, өмүрлүү болсун, ден соолугу болсун. Чоң рахмат. Ыраазычылык иретинде айтылган сөз экен да. Рахмат. Эми сөздүн мындай болсакта, быйыл Кыргыз Республикасынын президенти аркылуу мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылы деп белгиленген да, азын олук билсеңиз керек. Жыл башынан баштап илим тармагында, социалдык тармакта, баардык тармакта, ушул саясий тармакта дагы мамлекетти бекемдөөгө болгон аракеттер жүрүп жатат да. Манас эпосунун өзү мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө кошкон чоң салым катары санасак болобу агай? Анын кандай жактарын алсак болот? Манас эпосу тек гана биз үчүн бир адабий чыгарма эмес. Буну бүт жалпы кыргыз эли билет, түшүнөт. Манаста биздин ой жүгүртүүбүздүн, биздин дүйнө карашыбыздын, биздин баалуулуктарыбыздын асыл кенчи ошо Манас эпосунда. Анан бизде деле Кытай Эл Республикасында ар жылы Манастын мамлекеттик майрамы өтөт. Буга алдыңкы мамлекет, Кыргызстандын мамлекет башчылары, министрлер бардыгы барып катышып келди, маданият ишмерлери да катышып атат. 1000 кишилик Манас айтуу, 10.000 кишилик Манас айтуу деген чоң кыймылдар өтөт. Бул аркылуу биз эмнеге жетпекпиз? Манас аркылуу биз тилибизди сактап калабыз. Манас аркылуу биз дүйнөгө жакшылыкка болгон, биримдикке болгон ынтылууларды жаштардын, өспүрүмдөрдүн жүрөгүнө уютабыз. Манас эпосу ушул жагынан алганда бул биздин бүгүнкү коомубузга, келечекке болгон өнүгүүлөрүбүзгө болгон түрткү боло турган бир ички күч, энергия да. Ошого келер айтат, силер Манас эле дейсиңер, башка илимдин тармактары унутулуп калып жатпайбы, башканы да айтпайсыңарбы деп. Манаста баары болуп атпайбы? Туура. Бирок бул бир уруху казынабыз, тирегибиз катары биз бир туунун алдына чогулушубуз керек да. Ошого Манас эпосу эл аралык байланыштын, улуттар арасындагы байланыштын эң чоң данакери деп атайбыз. Бизге телефон байланышка чыккан көрүүчүбүз бар экен. Алло, биз сизди угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Мамбет акын мырза, сизге аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ошо Манас орденин тескерисинче Манас изилдегендерге берилиш керек. Сизге узун өмүр каалаймын. Анан менин суроом, сиз 16-жылга чейинки кыргыз тукумунансызбы же 16-жылдан кийинки барган кыргыздардансызбы? Экинчи суроом, ошо 16-жылкы үркүп барган кыргыздар азыр кайсы жерде отурукташып турат болду экен? Чоң рахмат. Бул жөнүндө мен тарыхчы катары айтайын. Анан биз тарыхты азыр таптакыр калыс объективдүү жазуу деңгээлине келгенде биз дароо айтышыбыз керек. Чыгыш Теңир тоо биздин байыркы бабаларыбыз жашап келген өзүбүздүн жер. Демек, Кытайда кыргыздар, алар жергиликтүү кыргыздар. Алар бул жактан кеч калган эмес. Алар ата-бабадан бери ошол жактан жашап келишкен. Тек гана мамлекеттер, чоң империялар, чоң дөөлөттөр биздин жерибизди бир нече мамлекетке бөлүп салышты да. Ошондо өзүбүздүн эле жашап жаткан жерибизде бир тууганыбыз, маселен, Чүйдө калды бир тууганыбыз, Ошто калды бир тууганыбыз, Баткенде калды деген сыяктуу эле. Мисалы үчүн Чыгыш Теңир тоо, ал ошо биздин эле тоонун эле аркы бети. Ал Памир тоолору Алайдын эле ар жагында. Памир тоолорунун бир өңүрү Оганстанга, бир өңүрү Тажистанга, бир өңүрү Кытайга калып атпайбы? Ошондой эле биз мына Фергана кыргыздары, биз Кыргызстандын чегинен аркы жактагы Анжиян кыргыздар деген бар, Жизак кыргыздар деген бар. Алар жергиликтүү эле ата-бабаларынан бери ошо бир нече кылымдап, 1000 жылдап ошол жакта жашап жаткан кыргыздар. Байыркы Кытай
тарыхчысы Баньгунун чыгармасында кыргыздар өзүнүн мамлекетине ээ болгон бир жер да бар. Алардын баары Чыгыш Теңир тоодо, азыркы кытайлык кыргыздар жашап жаткан жерде. Демек, биз Үркүндөн кийин эле бара калган кыргыздар бар экен деп ойлобойлук. Үркүндөн качкан кыргыздардын көбү кайтып келген, анча-мынчасы калган. Бирок аларды кабыл алып аткандар ал жердеги жергиликтүү кыргыз боордоштор да болгон. Жалаң эле уйгурлар кабыл алган эмес. Демек, биз бир мамлекетке басылып калган кыргыздын бир бөлүгү экинчи мамлекеттин алдында калган кыргыздын бөлүгүнө качып барып баш калкалаган. Ошол эле мисалы Чыгыш Түркүстандагы ошол Кызыл Суу Кыргыз автономия облусунда, андан сырткары ошол дегеле Шинжаң Уйгур автономия облусундагы республикасындагы мисалы Манаска тиешелүү топонимикалык жер аттары, башка аттардын баардыгы ошол жерде кыргыздар байырлаганын белгилеп турат. Анан жанагы суроом улагай таштагы сизге суроо да. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн азыркы абалы, саясий мейли башка абал болсун, ал саясий мамлекеттик түзүлүшкө түздөн түз тиешелүү, мамлекеттик түзүлүш кыргыз улутунун умтулуусуна кайсы бир деңгээлде мүмкүндүк бербейт деген сыяктуу түрлүү пикирлерди айтып жүрөт. Балким Манастан алабыз деген дагы ойлор бар да. А Манастан алсак каерин кандай алышыбыз мүмкүн агай? Мамлекеттик бекемдөөгө байланыштырып. Абдан жакшы. Мына Мамбет Турдунун китебинде дагы Манастын эң жакшы идеялары камтылган, бардык варианттарында эң орток нерселе бул элдин ынтымагы, элдин биримдиги. Манас ушу биримдикке чакырат. Жалаң гана кыргыздарды эмес, кыргызга азыр баш ийип чогуу жашап аткан этностук топтор бар. Ошолордун баардыгы тең кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн күрөшүшү керек. Алмамбет деген бекер чыккан эмес. Мисалы үчүн бир кезде кытайлык кол башчы Лилин кыргыздардын арасында жашап калып, кийин кыргыздашып кетти, урпактары менен аралашып, кыргыз мамлекети үчүн күрөшкөн. Ал кайра башка мамлекеттерге каршы айыгышып, каршы күрөшүп, кыргыз эгемендигине салым кошкон. Мына ошондой азыр дагы кыргызга жуурулушуп аткандар бар. Алардын баардыгын бириктирип, баягы кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген Манастын эң башкы девизи бул мамлекетти чыңдоонун девизи. Быйылкы мамлекетти бекемдөө учурунда дагы президент Атамбаев да бир нече жолу ушул идеяга үндөш идеяларды айтты. Биз баардык эле айдыңдар ушуну айтып келатат. Ынтымак, биримдик менен биз өнүгөбүз. Биз азыр артта калган жокпуз. Чынында дагы демократиялык жактан биз кээ бир коңшулардан алдыга сурулуп чыктык. Рахмат. Бизге телефон байланышка чыккан көрүүчүбүз бар экен. Алло, биз сизди угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Алло. Алло, угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Азыр мен абдан ыраазы болуп атам, ушу Манас эпосу жөнүндө абдан кеңири талкуу болуп атат. Анан Чурутеген агай менен Мамбет Турдугайга биз аябай ыраазыбыз. Анан менин да көптөн бери ойлонуткон бир суроо бар да. Ооба, Манас эпосу бул биздин өзүңөр айткандай улуу кенч асыл. Бирок азыр биздин көп манасчылар тарабынан дагы, анан элибиздин ортосунда дагы ушу Манасты Кудайдай кабыл алышып, Кудай деп ошого табынып атканы ошо биздин элибизге ошо Кудай тарабынан туура эмеспи? Сиздердин оюңар кандай, ошону билейин дегем. Чоң рахмат. Дароо эле кийинки суроону кабыл алып койсок. Алло, биз сизди угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Алло. Алло, угуп атабыз. Угуп атабыз. Чалып айтып айтып толуп каалаймын. Манас илимин изилдеп аткандарга чоң рахмат. Анан ол Каргалбайдын Самаковдун эмгеги чоң да. Кыргызстандын кадыр улабайынан көз өткөндө кадырбайбыз да. Ошон үчүн азыр ошол кет боло депсе Аманиден жаш кубаттуу жигит жогорку кеңешке коюп ушуну катуу коюп койгондо ушу Каргалбай Самаков татыктуу Манас орденин. Рахмат чоң. Рахмат. Биринчи суроого берсек, ушул Манас эпосунун аркылуу ушул Манас атабызды Кудайдай көрүү. Кече да бул суроо болду, радиодо бир түз эфирде. Суралды, биздин ата бабаларыбыз ислам динин тандады, биз bundan танбайбыз. Биз мусулманбыз. Биз бунун улут мусулман катары биз бул динди ыйык тутунабыз да. Биз бүгүнкү кыргыздар ата бабабыздын бизге тандап берген ошол ишенимин кечип, кандайдыр башка бир ишенимдерди үгүттөсөк, бул туура болбойт. Бул кыргызды экиге бөлө турган, кыргыздын жаштарын идеология жактан башка багыттарга баштай турган жаман жорук болуп калышы мүмкүн. Айрым изилдөөлөрдөн алып караганда азыр дин жактагы жиктелүү улут үчүн өтө кооптуу. Ошого биз бунда талаш болбоштук керек. Бирок Манас улуттук символ катары, улуттук рух катары ал ислам дини менен эч качан кайшы келбейт да, бири-бирине кайшы эмес. Экөөнүн орду айрым-айрым.
имандуулук боюнча улуттук баатыр катары, биздин туу чокубуз катары Манас биздин маданият символубуз. Буну аралаштырбастык керек. Туура айтасыз. Эми экинчиге жанагы Карганбек Самаков мырза жөнүндө бир-эки сөз дагы айта кетишти. Албетте бул атуулдун эмгеги ал жакшылап жалпы калайык тарабынан таразаланышы керек. Бирок Карганбек муну орден үчүн жасап жаткан жок. Ушуну эл туура түшүнүш керек. Эч бир орден албай туруп, эч бир сыйлык албай туруп, мыкты кишилер, чыган кишилер өткөн. Сагынбай Орозбаков уулу орден алды беле? Жок. Этегинде, өмүрүнүн этегинде ал жылуу сөз деле укпай калган. Анан ушу сыяктуу маселелерде биз баардыгын сыйлык, мамлекеттик даража менен чечип, рахматты айтышыбыз керек деген түшүнүктүн өзүнө мен таптакыр каршымын да. Эң башкысы эл 1000 жылдан кийин таразалап баа берсин. Азыркы учурда бирок биз ушундай аракет кылып жаткандардын баардыгына рахмат, бирок ошол эле учурда биз жанагы мурдагы баскычты дагы биз сөзсүз көрсөтүп кетиш керек. Кытайлык кыргыздар аны ЮНЕСКОга каттатып алып, өздөрү үчүн жакшы шарт түзгөндүгү үчүн ар бир жыл сайын Манас дастаны боюнча фестивалдар өтүп атат, манасчыларга айлык берилип атат Кытайда. Аны бир кытайлык Ханзуга берип аткан жок, Манасты айтып аткан кыргыз баласына берип атат. Мына ушуну биз жакшылап түшүнүшүбүз керек да. Рахмат. Анда ошол сиздер үчүн деп Мамбет Турдагай сиздин өзүңүздүн сөзүңүздө жазылган Дүйшакан Сейит кызынын аткаруусундагы Мукам музыкага кезек берсек.